Саламатсыңар балдар, кутман күн. Барыңарға денсаулық жана ийгилик. Бүгүн адабият сабагы. Чын Куран айынын 16-сы күнгө бейшемби. Бүгүн сабактын темасы Токтоболот Абдымомуновдун «Абийир кечирбейт» драмасы. Тема нашего урока – драма Токтоболота Абдымомунова «Совесть не прощает». Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, «Абийир кечирбейт» драмасынын мазмуну жана негизги идеясы жөнүндө маалымат алабыз. Мы узнаем о содержании и основной идее драмы «Абийир кечирбейт». Экинчи, сүйлөө кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Второй, развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, адамдык бийик касиеттерди баалоого үйрөнөбүз. Третий, это научимся ценить человеческие качества. Эмесе өтөлгөн тема боюнча бир аз кайталоо жүргүзөлү. Өткөн сабакта, адабият сабагында биз ким жөнүндө кеп кылганбыз? Биз Токтоболот Абдымомунов жөнүндө кеп кылганбыз. Токтоболот Абдымомунов ким? Токтоболот Абдымомунов кыргыз элинин таланттуу драматургу жана коомдук ишмери. Балдар чогуу иштейбиз, эстегиле. Экинчи, ал кайда жана качан туулган? Ал Кемин районуна караштуу Жаңы Алыш айылында 1922 жылы туулган. Кесиби ким болгон? Кесиби дарыгер. Анын кандай чыгармалары бар? Анын чыгармалары өтө көп. Мисал, анча-мынча мисал келтирели. Ал Атабектин кызы, Машырбек үйлөнөт, Тар Капчыгай, Жыгылган ооганга күлөт, Ашырбай, жана дагы Абийир кечирбейт, жана дагы көп чыгармалары бар. Биз аны эмне үчүн коомдук ишмер деп айтабыз? Токтоболот Абдымомунов жогорку кеңешке 2 жолу шайланган коомдук ишмер. Дагы ал театрлар коомун бир нече жыл жетектеген. Ошондой эле жазуучулар союзун да башкарган. Токтоболот Абдымомунов атында биздин Бишкек шаарында эмнелер аталган? Биз билебиз, балдар. Токтоболот Абдымомунов атында көчөлөр бар. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драм театры аталат. Анын атында. Эмесе бүгүнкү жаңы тема. Драматургдун «Абийир кечирбейт» драмасы. Эмесе жакшылап көңүл бурабыз, балдар. Жакшылап окуйсуңар, түшүнгөнгө аракет кылгыла. Анткени Токтоболот Абдымомуновдун чыгармалары кыргыз драматургиясында өзгөчө орунду ээлейт. Эмесе карагыла, драма 1963 жылы жазылган. Чыгармада негизги каармандар Нурдин, Масадык, Нияз булар достор. Алар дарыгерлер. Ошондой эле алар мед институтта чогуу окушкан. Кийин алар шаардык клиникалардын биринде чогуу иштешет.
Нурдин жақшы врач жана ийгиликтүү жигит. Шайыргүл белгилүү таланттуу ырчы кыз жана Нурдиндин сүйүктүүсү. Нурдин дин ийгилигине досу Нияздын ичи тарыйт. Үйлөнүү той болор күнү Шайыргүл менен Масадыктын мамилеси бар деген бузук кепти досу Нияз Нурдинге айттырат. Нурдин ишенет, үйлөнүү тоюна барбайт. Ал кафеге барып арак ичип отурганда досу Масадык издеп барат. Масадыктын айтканына ишенбейт. Нурдин ордунан туруп машинасын айдап кетмек болот. Алдынан тоскон Масадыкты Нурдин машинасы менен койдуруп кетет. Анткени ал өтө мас болуп калган. Ошентип үйлөнүү той болбойт. Нурдин соттолот. Масадыктын бир буту кесилет, чолок болуп калат. Шайыргүл мугалим Омор деген жигитке турмушка чыгып балалуу болот. Уулунун атын Нурдин деп коет. Кийин Нурдин түрмөдөн чыкканда чындыкты билет, бирок баары кеч болгон. Досу Масадык Нурдинди кечирет, бирок Нурдинди өзүнүн абийири эч качан кечирбейт. Ошондуктан чыгарма абийир кечирбейт деп аталып калган балдар. Эмесе үйгө тапшырма алабыз. Окуйбуз азыркы текстти, андан кийин тексттер боюнча класстар түзгүлө. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.